16 февраль 2025 жыл Ош шаарында Жапалак Уноо базарындабыз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейж каналы видео тартууну улантууда. Кезек ушул аралаш түрдөгү унааларга келди. Биринчи бөлүмүндө көбүнчөсү сол рулдуу унааларды тартам, экинчи бөлүмүндө оң рулдуу унаалар болот. Экинчи бөлүмүн таба албай атсаңыз, YouTube баракчабызга кирип, Машина Кейж каналын видеодон пункту басып туруп, ошол көрүп алсаңыздар болот. Лайк басып, комментарий жазып койууну унутпаңыздар, ар бир видеобузду көрүп атканда. Анан мага бир көрүүчүлөрүбүздүн арасынан сунуштар түштү. Жада кетсе өзүмө да чалып ушундай суранды. Ошол 300 000 сомдун суммадагы унааларды көбүнчөсү тартсаңыз деп. Ушул сунуштарды, өтүнүштөрдү эске алып, мен дагы көбүнчөсү бул аралаш түрдө видеодо 300 000 сомдун арак берандагы унааларды көбүнчөсү тартканга аракет жасайм. Бул Mercedes-Benz C-класс 1994 жылы чыгарылган, 202 кузовта. Баасы 380 000 сом. Коробка механика. Көрүнүшү жакшы бул. Көрүнүшү жакшы эле эксплуатациялагандай көрүнүп атат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционери бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Ушундай 4 дөңгөлөккө тең кышкы. Так, протекторлору ушундай жакшы эле абалда. Так, бул жерде Opel Zafira. 2002 жылы чыгарылган, мындай жакындатып көрсөтүп коеюн. 1.8 400 000 сом. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта дагы суранып атат. Бул ошондо акцент болуп калабы деле? Мындай акцент экен. 2004 1.4. Баасы канча болду? 230 000 сом. Болду, мындай эле көрсөтүп коерам. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Бул лифтбек. 230 000 сом. Атайын изден тарткан аракет жасап атам. Мынакей ошо бюджеттүү көбүнчөсү унаалар. Бул Nissan Primera болуп калабы? Primera. Оң руль экен. 2002 350 000 сом. Коробка автомат. Салону Ева поликтерде. DVD дагы бар. Ушунун жанында Volkswagen Golf 3. Өзүнүн оригинал куюлган дистеринде. Так. Салону. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Люк 1992. Баасы канча болду? 320 000 сом кеми бар дейт. Машина Кейджи. Так, эми ушундай арзаныраак унааларды изденип тарта берели. Так, бул сервин деле сурап көрө берели. Сол руль. Коробка механика 1999. Кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Баасы канча болду? 550 000 сом экен. Мындай көрүнүштө. Өз жогоруда көбүнчөсү мындай арзаныраак айтылган унаалар болот да. Бул Toyota Avensis 1 да көрсөтүп берейин. 2001. Кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, коробка автомат, универсал 500 000 сом. Бул жерде Audi A4 болуш керек. 4 1999 1.8 280 000 сом. Арка тарабынан көрүнүшү. Анан бул жерде дагы бир Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee. Клиренс караңыздар, биздигине бир
40 сантиметрден кем емес да. Мен о анча-мынча чуңкур эмес сайларда деле, дарыялардан өтүп кете берсеңиздер болот. 1999 жылы чыгарылган 3.5 450 миң сом алмашуу жолдору бар деп жазылып турат. Анан бул жерде Mercedes-Benz E-класс 210 кузов 1999 2.4 коробка механика 380 миң сом. Анан дагы бир көптөн бери көрө эле келем ушул рафты. Ушундай рафтарда чыгып калыптыр. Ушундай абалда караңыздар. Мен көбүнчөсү ошол мектепте окуганда жана студенттик күндөрүндө ушундай Ош шаарында маршруттук каттамдар ушундай унаалар менен жүргүзүлөт эле. Ошол күндөрдө азыр ушул унаны карап эстеп кетип атам. Ушундай раф бар экен. Так, бул жерде дагы Mazda 3 болуш керек. 323 бу. 2003 1.4. Басын канча деп атасыңар? 250 миң кеми бар. Арка тарабынан да көрсөтүп коеюн. 250 миң кеми бар дейт. Машина кейжи. Бул Solaris сурап көрөйүнчү. Solaris канча болуп атат? 550 миң кеми бар дейт. Кимде Solaris? 2015 1.4. Рестайлинг туманниктери мынакей бар. Так. Бул жактарды кыдыралы десем мындай аралаш болуп калып атат. Наркы бетке да өтө берели. Ошол жактан да бир нече машина тартканга аракет жасайын. Да бир Mercedes-Benz E-класс 1998 жылы чыгарылган 1.8 330 миң сом. Chevrolet Aveo 2006 жылы чыгарылган, айтылыш баасы 300 миң сом. Атайын бир жерден бир жерге өтүп, паузага басып, изденип аракет жасап атам ушундай. Мыналарды тартканым. Бул жерде да Volkswagen Passat B3 седан 1988 баасын сурап коелу. Канча деп атасыңар? Канча? Силер эмеспи? Биздики эмес дейт го. Ичинде жигиттер. Эми баягы бул ошо 200 миң, 150 миң, 250 миң, 150 миң ортосунда болуп калат. Көбүнчөсү орто баалары. Так. Бул жерде CRV 2 оң руль 2001 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб 600 миң сом. Чындыгында ошол 300 миң сомдук унааларды мындай табыш кыйын эле болуп калды. Ошого азыр эми видеонун акырына келип калдык. Тарта берели болгондой кылыпчы. Оң рулдуу унаалардын катарына келип калдык. 2001 жылы чыгарылган Honda Step Wagon 560 миң сом. Анан бул жакта Kia Carnival 2002 2.9 дизель 300 миң сом экен. 999 71 73 75 номеринdeyiz. Эми бул жакта ушул көбүнчөсү оң рулдуу унаалар болуп атат. Оң рулдуу унааларды видеонун башында айтканымдай
өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз. Экинчи бөлүм деп аралаштыруу деп аталган темадагы. Анда көрүңүздөр, дал ушул жерден баштай берем. Анан айтмакчы дагы кошумча жарыялап кетейин. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу мындай биздин Машина KG каналынан кабар бар. Февраль ичи Ош шаарында биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасында батирлерин, жер үйлөрүн же жер тилкелерин сатам деген көрүүчүлөр биздин акысыз кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Мен жандуу кылып өзүм тартып берүүм акысыз болот. Февраль ичи мен жеке байланыш номеримди айта кетейин. 788-98-06 номерине байланыша бериңиздер. WhatsApp номерим дагы бар. Эгер убагында жооп бере албай калсам, жазуу түрүндө да жазып кое бериңиздер. Кийин колум бошогондо өзүм чыгып дагы сиз менен байланышып такташтырып алабыз. Бир гана жандуу кылып тартып берүүбүз акысыз болот. Фото, видео жөнөтсөңүздөр, фото, видеолорду аларды биз монтажерубуз башка жигит болот, ал өзүнүн кызмат акысын алат. Видеобузга лайк басканды унутпаңыздар. Экинчи бөлүмдө көрүңүздөр.